Быйыл Ош облусунун Ноокат районунда Ош-Разаков-Баткен жолунда кызыл сызыкка чыккан жалпы 481 объект бузулууда. Анын ичинен 292си турак жайлар. Эми ал үйлөрдүн жашоочулары кайда кайрылат? Документтери болгонбу? Бул турак жайы сүрдүрүлгөндөргө ким жооп берет деген суроо жаралууда. Эгерде сиздин үйүңүздү кызыл сызыкка чыгып кеткен жана жол курулат деген себептер менен сүрдүрүүгө келишсе, сиз эмне кылышыңыз керек? Мыйзамда кандай жазылган? Жана сиз эмнелерге көңүл бурушуңуз керек? Төмөнкү видеода айтып беребиз. Сиз жерге үй курулушуна болгон колуңуздагы документтериңизди алып, тез арада жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарына жана жергиликтүү архитектурага арыз менен кайрылып, сүрдүрүүнүн себебин билүүңүз зарыл. Эгерде сиз кызыл китебиңизде көрсөтүлгөн границадан билбестик кылып чыгып, курулуш салып алган болсоңуз, анда бошотуп беришиңиз керек. Сиздин өз чегиңизден чыккан-чыкпаганыңызды көз карандысыз адистер аныктап берет. Эгерде сиз кызыл китепте техникалык паспортто көрсөткөн границадан чыкпасаңыз, анда сиздин менчигиңизди мамлекет жер кодексинин 68 беренеси менен иш алып баруу зарыл. Мыйзамда сүрдүрүү башталганга чейин мамлекет тарап үй сүрдүрүлүп жаткан адамдын макулдугун алуу иретинде келишим түзүп, кайрылышы керек. Мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар үчүн жер участогун алып коюу ыйгарым укуктуу орган менен жер участогунун менчик ээси же жерди пайдалануучунун ортосунда жүргүзүлгөн келишимдин негизинде жүргүзүлүшү мүмкүн. Жер участогунун менчик ээси же жерди пайдалануучу макул болбогон учурда ыйгарым укуктуу орган баш тартуу алынган учурдан тартып 2 айдан кечиктирбестен жер участогун алып коюу тууралуу доо менен сотко кайрылууга укуктуу. Сот жаран тараптан чечим чыгарса, анда сүрдүрүүлөр токтойт. Эгерде сот сүрдүрүүлөр туура деп тапса, анда мамлекет жерди, үйдү сатып алуу, базар наркын чыгарыш үчүн көз карандысыз баалоо өткөрөт. Жер участогуна укукту сатып алуу баасында аныктоодо ага жер участогуна болгон укуктун жана жер участогундагы имараттардын рыноктук наркы, ошондой эле жер участогунун менчик ээси үчүнчү жактын алдында милдеттенмесин мөөнөтүнөн мурда токтотууга байланыштуу тарткан чыгашасын кошкондо, жер участогуна укугунан ажырагандыгына байланыштуу ага келтирилип жаткан бардык чыгымдар киргизилет. Мамлекеттик же коомдук муктаждыктар үчүн жер участогун алып коюуда менчик ээси же жерди пайдалануучу менен макулдашуу боюнча ага башка жер участогу пайдаланууга берилиши мүмкүн. Мында жер участогуна болгон укуктун наркы сатып алуу баасына кошулуп эсептелет. Бирок бул Ноокаттагы жагдай мамлекеттик жана коомчулуктун керектөөлөрү үчүн деген беренеге жатпайт. Июнь айынан тарта Ноокат бийлиги бул көйгөйдү дагы башкача айтып башташты. Биз мамлекеттик керектөөлөр үчүн бошоткула дегенибиз жок. Биз өзүбүздүн кызыл сызыкта бошотуп жатабыз деп билдиришкен. Бирок кызыл сызыкка салынган үйдү буздуруу үчүн да эгерде жарандардын укук тастыктоочу документи болсо, соттун чечими болушу керек. Сот чечиминде кимдин эсебинен сүрдүрүлүүсүн көрсөтөт. Демек, бийлик үйлөрдү мамлекеттик керектөөлөр үчүн бузуп жатабыз дегенге ишенбешибиз керек экен. Жарандар мамлекеттик же коомдук керектөөлөр үчүн үйлөр алынып жаткандыгын сотко кайрылып гана билсе болот. Мыйзамга ылайык бийлик сүрдүрүүдөн башта чыгымдарды толуктоого көрүлө турган акчалай же болбосо башка материалдык компенсацияны алдын алат. Чыгымда толукталган материалдык ресурс болбосо, анда сүрдүрүүлөрдү баштаган мыйзамсыз. Мамлекеттик жарандарга эскертүүлөрдү 6 айдан кем эмес убакытта жарыя жасаш керек. Кийинки жагдай сүрдүрүүлөрдүн себебин билишибиз керек. Бул мамлекеттик керектөөлөр үчүнбү же кызыл сызыкка бошотуп жатабы? Кээ бир айыл өкмөттөр баштапкы пландары жок, демек кызыл сызык дагы тиешелүү деңгээлде аныкталган эмес. Сиздин үйүңүз чындап кызыл сызыкта турат, турбастыгын көз карандысыз эксперттерге кайрылсаңыздар болот. Документ берилип жатканда госрегистр жана архитектура бардыгын тактап, анын документ жасайт. Жарандар алардын шалаакылыгы үчүн жооп тартпашы керек. Эгерде сиздин документиңиз туура, бирок документке ылайык сиз кызыл сызыкка турсаңыз, анда документ жасаган тарапты жергиликтүү бийлик сотко бериши керек. Ал эми документтери жок жарандар тез арада токтомго ылайык госрегистрден кызыл китеп жана архитектурадан үй курулушуна техпаспорт алып коюшуңуздар кажет.